Баткенде шахтада жарылуу болуп, бир кишини топурак басып калды. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз бойдон калууда. Калктын казаны кайнабай калдыбы? Республика партиясынын штабынын лидери Өмүрбек Бабанов 13 октябрь күнү Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолукканын кабарлаган. Бирок бүгүн Камчыбек Ташиев Бабанов элди алдап, коомчулукту адаштырбасын деп айтып чыкты. Жетекчиликтин ордун талашуу чуусу чуалууда. Ырчы Самара Каримова 15 январдан тартып Ниязалы атындагы музыкалык мектептин жетекчиси катары ишин баштамак. Бирок жамаат дагы каршылык көрсөтүп киргизбей койду. Аларда күч органдарынын өкүлдөрү арага түштү. Сүйүнчү Караколдо 6 килограмм 600 грамм ымыркай жарык дүйнөгө келди. Коомчулук аны Манас эпосундагы Манастын төрөлгөндөгү салмагы менен салыштырып жатат. Кантсе эне баланын абалы жакшы экени айтылууда. Телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы шахтада алдын ала маалымат боюнча жарылуу болуп, 46 жаштагы кишини топурак басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кырсык бүгүн 15 январда болду. Жерине саат 11:45те өзүнчө мобилдештирилген Токен куткаруу взводунан 9 куткаруучу тартылган. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кошумча маалымат берилерин айтты. Кыргызстанда 15 январга карата коронавирус илдетинен 3 адам каза болду. Республикалык штабтын маалыматы боюнча Бишкек шаарында, Чүй облусунда жана Ош облусунда катталды. Муну менен COVID-19 вирусунун өлүм учурлары 1381ге жетти. Акыркы бир суткада 134 адам вирустан аныкталды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 82857ге жетти. Ошол эле күнү 152 бейтап илдеттен айыгып, сакайгандардын жалпы саны 78715ти түздү. Бир сутка ичинде медициналык кызматкерлер арасында коронавирус катталган жок. Ал эми стационарлардан 2, үй карантининен 4 медкызматкер чыгарылган. Жалпы 4150 медик вирус жуктуруп алган. Анын 4046-сы сакайды. Финполдун Сокулук жана Москва райондорундагы бөлүмү тарабынан коронавируска ПЦР тесттин жасалма бланкасын жасап жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык кылмыштуу топтун адамдары коронавирус жок экенин көрсөткөн бланкаларды чыгарып, эч кандай анализ алып же медициналык кароодон өткөрбөй эле 3000 сомдон сатып келген. 14 январда текшерүү үчүн сатып алуу үчүн жүргүзүлүп, кылмышка катыштыгы бар 2 жаран кармалган. Андан кийин алардын жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, Кыргызстандын жана башка өлкөнүн жарандарынын атына жазылган бланкалар табылган. Криминалдык милициянын кызматкерлери Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсүн колго түшүрдү. Шектүүгө 1-май райондук сотунун чечими менен 2018-жылы издөө салынган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү издөөдө жүргөн 31 жаштагы жаран Бишкекте экени маалым болду. Ал тергөө кызматына алып келинип, шаардык милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Учурда тийиштүү тергөө иштери жүрүп жатат. Мыйзамдагы оору Камчы Көлбаев 22 октябрда Бишкектеги спорт клубтардын биринен кармалып УКМКга алып келинген. Ага карата жазып кодексинин 249 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган. 24 октябрда ал тергөө бүткөнгө чейин деп камакка алынган болчу. 9 октябрдан кийин Бабанов менен жолукпаганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebooktагы баракчасына жазды. Анда Бабанов элди алдап, коомчулукту адаштырбасын. Биз аны менен 9 октябрдан кийин жолуккан эмеспиз жана митингди биз уюштурган жокпуз деп актанган эмеспиз. Руслан Казакбаев алдабайт. Биз Өмүрбек Бабанов менен 9 октябрга чейин жолукканбыз. Бабанов Атамбаев менен чогуу Ала Тоо аянтына бийликти элден тартып алуу үчүн келишкен деп жазылган.
Ташиев ошондой эле 9 октябрдагы митингде чагымчылдык кылгандар иликтенип, жазасын аларында кошумчалаган. Буга чейин Республика партиясынын штабынын лидери Өмүрбек Бабанов 13 октябрь күнү Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолукканын кабарлаган. Маалыматка ылайык, Бабанов ошол күнү ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен да жолугушкан. Жолугушууда өлкөнүн ошол учурдагы абалы тууралуу сөз болгону кабарланган. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциясы массалык тополоң менен коштолуп, өлкөдө бийлик алмашкан. Өткөн жылдын күрдөөлдүү күзүндө өлкөнүн олку-солку саясаты орун алып турган тушта Райымбек Матраимов кармалып, 2 миллиард акш акчасын төлөө менен үй камагына чыгарылган. Андан кийинки кустурация операциясы күч алып, четинен чиновниктер кармала баштады. Транспорт министрлигинин статс катчысы 2,5 миллион сом төлөп абактан чыкты. Көп өтпөй эл өкүлү Сагындык Келдибаевдин бажыдагы бир тууганы $100 000 төлөп, ал да эркиндикте. Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов 1 миллион сомдон ашуун каражатты казынага чегерип берди. Каражатты төгүү менен жазадан кутулуу же аша чапкан жеңилдикке жетишүү канчалык мыйзамдуу, кабарчыбыз жооп издеди. Темир эшик, суук бөлмө, күн көзүн көрбөгөн караңгычылык. Мына ушул жайларда кылмыш кылып, кылмышы далилденген гана жарандар темир тор артында жазасын өтөшөт. Бирок акыркы учурларда ошол каражат менен камактан кутулгандардын саны кескин өстү. Бул тууралуу биз алдыда кененирээк сөз кылабыз. Мындан 2 ай мурун Садыр Жапаров өз сөзүндө коррупционерлерге мунапыс жарыялап, казынага каалоолору менен каражат төгөш үчүн мүмкүнчүлүк берген. Бирок акыркы убакта колго түшүп кармалып, кайрадан каражат төгүп эркиндикке чыккандардын тизмеси узарып барууда. Мисал катары айта турган болсок, 13 январда үй камагына чыгарылган Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов да казынага миллион сомдон ашык каражат төккөн. Бирок ошол каражатты кайдан тапты деген суроо азырынча жоопсуз. Сайпидинов өзүнө коюлган күнөөлөрдү моюндаган эмес. Не давайте берейин, айтпайсыз. Мойнуңузга аласызбы күнөөңүздү? Эмне себептен кармашты сизди? Эмне себептен кармашты? Жаранды коомдун өкүлдөрү жана коомчулук каражатты кайдан алды деген суроону коюшууда. Күнөөсү далилденип, казынага зыян келтирсе, каражатты да төгүп жазасын да өтөөсү керек деген пикирлер басымдуулук кылат. Ош шаарынын тургуну Жолдошбек Бөтөнөев бул көрүнүш кылмыш кылган жарандардын жоопкерчилигин жок кылуу деп эсептейт. Кустурабыз деген сөз кандай маанисинде алар ойлоп атышат мен билбейм. Мыйзам алдында алар кусуш да керек, камалыш да керек болчу да. Экинчи бир логика болуп калып атат. Эгерде мыйзамсыз иш аракеттерди жасап туруп, анан акча менен төлөп, ачыкта жүрө берсең болот турбайбы деген нерсе болуп атат да. Бул өзү таптакыр туура эмес нерсе да. Ошон үчүн ал кызматына, жерине, улутуна, жынысына карабай мыйзам буздубу, жедиби, өлкөнүн бюджетине зыян келтирдиби, ал мыйзам алдында тордун артына кириш керек. Капчы калың жарандар кылмыш кылып, анын ордун каражат менен толтуруп, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүсүн юристтер мыйзамды көрүнүш эмес дешүүдө. Анткени кылган ишине карата жазасын тартыш керек дешет. Анан азыркы болуп аткан окуяларды көрүп атабыз. Мисалы үчүн 20-25 миллион мамлекетке зыян келтирди деген шектүүлөр 1 миллион тегерегинде сумманы төлөп, баш коргоо чаралары өзгөртүлүп жатат деген массалык маалымат каражаттарын угатпайбызбы? Бул деген башка ошо кызматтык абалы бар башка чиновниктерге, атка минерлерге мындай жакшы үлгү бербейт. Ошон үчүн бул жерде эме алабыз дейт да, өзү мойнуна алып аткандан кийин жөн эле зыян келтиргенди толтурган эмес, ошол зыян келтиргенди акчаны урдаганды үчүн кылмыш кылып жатпайбы? Ошон үчүн бул калайбы каалабайбы жанагы зыяндын ордун толтурат. Бирок андан сырткары ошол зыянга алып келген жоосун үчүн жазасын алыш керек да. Бул убакка чейин казынаны колдоо максатында 1 миллиард 547 миллион сом чогулган. Анын ичинде коррупциялык иштер ачыкталып, күнөөсүн моюндагандары да бар. Бирок дал ушул көрүнүш менен казынаны толтуруу канчалык орунду деген суроо дөмүк. Мамлекеттик бюджетке негизги акча каражатын топтоп берүүчүлөр ушул салык инспекциясы, салык кызматы жана бажы кызматы болуп эсептелет. Ошондуктан бул биринчи реформаны ошолордон башташ керек, коррупцияга күрөшүш үчүн. Экинчи реформа бул укук коргоо органдарынан, прокуратура, сот, милиция сыяктуу бардык органдар
Финполиция сыяктуу органдар дагы булар жемкорлукка күрөшүүдө, алар жемкорлорду кармап, алардын зыянын, мамлекетке келтирген зыянын атайлап азайтып, башка жолдор менен, келишип алуу жолдору менен аларды бир жоопкерчиликтен куткарып аткан жокпу? Мүмкүн алар өзлөрү жемкорлук менен алектенип аткандыр. Ошол нерселердин бардыгын конкреттүү анализдеп чыгып, анан кийин иш алып барыш керек да. Эскерте кетсек, республикалык бюджетти колдоо үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 547 миллион сом келип түшкөнүн Борбордук казынанын директору Марлен Амандыков билдирди. Бул эсепке экономикалык мунапысты колдонуп жаткан ишкерлер да, коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражаттар да салынат. Бүгүнкү күндө 1 миллиард 547 миллион сом чогулду. Анын ичинен 1,4 миллиард сому бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимов которгон каражат экен. Белгилей кетсек, УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап кармап, андан кийин эле миллиард сом төлөөгө макул болгонун негиз кылып үй камагына чыгарган. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинде коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Жеке курулуш компаниялары социалдык жана соода объектилерин куруу үчүн зарыл болгон мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу үчүн агенттиктин Чүй Бишкек аймактык башкармалыгына туруктуу түрдө акча берип турушкан. Башкармалыктын кызматкерлери уруксат кагаздарын жана лицензияларды алууда жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратуучу механизмдерди киргизип, коммерциялык уюмдардын өкүлдөрүн 500дөн 5000 долларга чейин пара берүүгө мажбурлашкан. 14 январда мекеменин улук инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Азыркы учурда бул ишке башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Буга чейин жеке кичи автобустун айдоочулары жол кирени 10 сомдон 15 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышкан. Алар тариф акыркы жолу 8 жыл мурда көтөрүлгөндүгүн, бул арада май, унаа тетиктери жана азык-түлүк кымбаттаганын себеп кылышууда. Ал эми шаар тургундарынын айрымдары бул жагдайды туура десе, дагы башкалары каршы пикирин билдиришти. Борбор каладагы кичи автобус айдоочулардын өкүлдөрү Бишкек шаардык мэриясына жол кирени көтөрүү тууралуу кайрылып, ал турга иш таштоого чейин барабыз дегендер болгон. Ал эми жүргүнчү ташыган жеке фирмалардын жетекчилери менен болгон жыйында вице-мэр аларга айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коомдук транспорттун ишин үзгүлтүккө учуратпоону суранган. Эгерде саботаж болуп кетсе, лицензиясын алып коюу маселеси караларын да эскерткен. Айдоочулар азыр ойлоп атышат да, баягы тарифти көтөрүү боюнча оңой нерсе депчи. 1-3 күндө, 1 айда чечиле турган бул нерсе эмес. Бул анткенде муну чечиш үчүн көбүнчө баягы көп тепкичтен өтүш керек. Тепкичтерден өтүп келип туруп, андан кийин баягы элдин талкуусуна коюлат. Элдин талкуусуна коюлгандан кийин эң аягында анан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарына кароого киргизилет. Эште мына погодон көрүп атасыңар, ар бир өзлөрүнүн айдоочулардын өзлөрүнүн да бала бакыралары бар. Үй бүлөсү бар. Көчөдө калып калбаш үчүн баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иштегиле деп, ал күнү токтобой иштесин, иштегиле деп, кичине чыдап койсун деп атабыз да. Жол кирен наркын көтөрүүнү бардык маршруттук линиялар талап кылган эмес. Алардын ичинде азыр болбосо да элдин абалы ошол тарифке жооп берген деңгээлге жеткенде бул маселени карап беришсе дегендери да бар. Айтымдарында КМШ өлкөлөрүндө салыштырмалуу күйүүчү май бизде эң кымбат болгон менен жол акысы эң арзан. Айдоочулардын баары эле бааны азыр көтөрүп берүүнү талап кылышпайт. Алар абал тынчып, элдин пособия пенсиясы көтөрүлгөндө гана биздин дагы бааны бир аз өйдөлөтпөсө дешет. Анткени баа 10 сом болуп 2012-жылдан бери өзгөрбөгөн менен алардын айтымында унаанын тетиктери жана күйүүчү майлардын баасы улам кымбаттап, жылдан жылга актабай бараткандыгын айтышат. Биздин азыр элдин деңгээли ага жете элек да. Сразу көтөрө калгангачы муну давно эле көтөрүш керек негизи. 2012-жылдан бери мына 10 сом боюнда эле келет. Азыр мына келип туруп сразу 15 десе эл чыдабайт ага. Элдердин пособиясы, пенсиясы кичине кошулуп көтөрүлсө, биз уже көтөрүшүбүз керек. Көтөрүлүш керек ужечи. Мен ошондой деп ойлойм да. Себеби анткени азыр мурун 5 сом келсе, мына соляркабыз бир где-то 19-20 сом болчу. Азыр мына 10 сом болду. То есть дагы эле ошо 10 сом, а соляркабыз азыр мына 37-38 сом болуп атат. Бул болбойт да. А запчастьыбыз мурунку 500 сомдук запчастьыбыз 1,5 сом. Биздин азыр расходубуз көп болот тапканга карагандачы. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү жол акысынын көтөрүлүшүнө каршы, өзгөчө пенсионерлер жана окуучу студенттер оор келерин айтышты.
Орто муундагылар азык түлүктүн баасына жана акчанын күчүнө жараша туура эле деп эсептегендер да бар. Ыңгайлуу эмес, 10 сом калсын. 15 сом кылса, эми маршруткалар үчүн туура, эл үчүн кыйын да негизи. Туура деле болуп калды, кайра иши көтөрө албашы да мүмкүн, бирок бир жагынан туура эле го. Туура эмес го дедим. Студенттерге кыйын болмок. Кечкиси анысы деле 12 сомдон болот го. Эми 15 сом деген орун болуп калат элге. Орун болуп калат. Пенсионерлерге орго деле. 10 сом менен кылган. Эми бардыгы кымбаттап атат. Анан мен немемен калысмын эми элди социалдык эме жүргүш керек да, суроо жооп. Шаардык транспорт башкармалыгы айдоочулардын саботажы менен жол кире акысынын кескин көтөрүлүшү коомдук тартипти бузууга алып келерин, учурда маселени караган жумушчу топ түзүлүп иши алып барып жаткандыгын айтышты. Бир жума ичинде айдоочулар эсеп сметасын түзүп шаардык транспорт башкармалыгына беришет. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жыроев, Нурньюс, Бишкек. Учурда дефолт коркунучу жок. Кыргызстандын финансы министри Кыялбек Мукашев бул тууралуу бүгүн 15 январда басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын бюджетин кабыл алууда пенсия, жүлөк бул, бюджеттик кызматкерлердин айлык акылары сыяктуу милдеттүү төлөмдөрдүн ички булактары такталган. Мукашев ошондой эле пенсия төлөнбөй калат деген тынчсызданууга негиз жок экенин билдирди. Азыр соцфонддо акча жок, пенсия төлөй албайт деген тынчсыздануу көбөйдү. Биздин мыйзамдар соцфонддо акча жетишсиз болгон учурда бюджеттен мүмкүнчүлүк берет, деди министр. Финансы министрлиги өлкөнүн тышкы карызынын бир бөлүгүн жоюу боюнча Париж клубунун линиясында сүйлөшүүлөр уланып жатканында билдирүүдө. Министрдин орун басары Мирлан Байгончоковдун басма сөз жыйынында айтканына караганда, учурда жашыл экономика долбоорлоруна карызды алмаштыруу боюнча донорлор менен түздөн-түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстан тышкы карызынын быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун каражатынын төлөө мөөнөтүн узартууну суранып жатат. Финансы министри бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын кабарлады. Жетекчиликтин ордун талашуучусу токтой элек. Ырчы Самара Каримова 15 январдан тартып Ниязалы атындагы музыкалык мектептин жетекчиси катары ишин баштамак. Бирок аталган окуу жайдын жамааты ага макул эмес. Алар музыкалык тармакта билими бар, жамааттын ичинен жетекчи дайындоону талап кылышууда. Ал эми буга чейин окуу жайды жетектеген Нурлан Каримов жумушун кече токтотконун билдирген. Каримованын дайындалуусуну жактырбагандар аягына чейин каршы чыгабыз деп жатышат. Интрига, карама-каршы пикирлер, нааразычылыктар мына ушул Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында кече орун алган. 15 январь Маданият министрлигинин буйругу менен Ырчы Самара Каримова мына ушул окуу жайда жетекчилик кызматты аркаламак. Ал эми бүгүн жагдай кандай? Бул боюнча сиздер менен алдыда чогуу таанышып көрөбүз. Окуу жайга баш багаарыбыз менен жыйын өтүп жатканы боюнча кабардар болдук. Чогулган жалпы жамаат Маданият министрлиги тарабынан келген стат катчысы Бактыбек Секимовго болгон нааразы пикирлерин билдирип жатышты. Маданият министрлигинен келген өкүл Ырчы Самара Каримованы жетекчиликке дайындоо үчүн Борбор калаадан атайы учуп келген. Ал эми буйрукка баш ийбей жаткан жамаат стат катчынын сөзүн угууну каалашканда жок. Анткени жамааттын жетекчиликке Ырчы Каримованын бул кызматты аркалоого даремети жетпестигин гана айтып туруп алышты. Жакшына келди, ишке кабыл алды, болуңуз дагы кайра өз арызыңыз менен жазып бериңиз. Биз мурдагы директорубузду да койбойлу. Азыркы директор Самара Каримованы да койдурбайлы, биз өзүбүздүн ичибизден башка бир кандидатураны көрсөтө турган болуп атабыз. Профессионал окуу жайга диплому жана билим деңгээли төп келе турган жетекчи шайлап бериңиздер деген гана үмүт менен ушундай шоу-шу чыгарып атабыз бизчи. Анан ушуну кызды шайлаган Секимов бүгүн келиптир. Ошол негизги күнөө ошол Секимовдо болуп атат. Ошол өзү ушул кызды алып атканда дипломун сурабайбы? Кандай дипломуң бар? Ал эми Самара Каримова мындай пикирлерге макул эмес. Болгону коомчулукта менин атактуулугум үчүн гана мына ушундай жагдай жаратып жатышы мүмкүн деген пикирде. Ырчы кандай гана кырдаал болбосун өнүгүүгө салымын кошоорун айтты. Дароо баарын аткарып жиберем дегенден алыс экенин билдирген Ырчы таланттууларды өстүрүүгө көмөк кошом дейт. Менин тажрыйбам, менин ошол иш билгилигим, менин менеджер
жерлегим бул ишти дагы тартып кетерине 100% кепилдик берем. Элбизге дагы Кудайым буйрса эми Москвадагы бир күндө курулган эмес. Мен айтпайм, бүгүнгө эле калып эле эртеси күнү бүт түнү менен өзгөртүп салам дегенен узакмын. Мына ушул жерде абдан таланттуу балдар бар. Аларды эл аралык деңгээлдеги фестивалдарга жөнөтүп. Каримованы жандап келген адвокаты учурда соттук териштирүүлөр уланып жатканын билдирди. Анткени нааразы болгон тарап ырчынын дайындалуусуна каршы арыз менен кайрылышкан. Мындан улам аталган иш боюнча териштирүүлөр башталган. Эми азыр бүгүнкү күндө дагы сот бүтө элек. Экинчи станциянын сотунун чечиминен биз ошол утуп чыгып, азыркы күндө ошол соттун чечиминин негизинде коюлуп атат. Дагы алдыда сот бар. Эгерде ошол сот дагы бүт жол жыйынтыкталган болсо, анда бул отурушка акысы бар. Ал мыйзам талабына алаяк. Мыйзам ошондой жол берет. Музыкалык окуу жайды жетектеп келген мурдагы директор Нурлан Каримов министрликтин чечимине каршы чыкпасын айтып, кызмат ордун кече бошотуп бергенин билдирди. Полный документтер өткөзүп, бошотуп, мен чыгып кеткенмин. Эч кандай мен мыйзамга каршы иш кылган жокмун. Коллектив өзүнүн каалаганын тандайбы, министр өзү каалаганын шайлап алсын, мен эч кандай арыз муңум жок. Мен министр каяка койсо ошол жакта иштей берем. Каримованы жетекчиликке дайындоо үчүн окуу жай жамааты каршылык көрсөткөндөн улам Маданият министрлигинин статкатчысы тарабынан күч кызматкерлери да тартылды. Алар мындагы абалды териштирип, турукташтыруу аракеттерин көрүштү. Сиздер каалабасаңыздар, сиздер чогулуп туруп эле киргизбей койгон бул мыйзамдуу эмес да, туурабы? Ырчы Самара Каримованын жетекчиликке дайындалуусу мыйзамдуу дейт Маданият министрлигинин статкатчысы Бактыбек Секимов. Ошо буйрук чыгарып аткан маалда андай квалификациялык талап жок болчу. Бирок азыр кийинки эмелерге ошондой толуктоолор кирди. Бирок ошо кездеги приказга баягы мыйзам арткы күчүнө ээ эмес да. Ошо мыйзам менен дайындалган. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Мунун баары тең ошо соттук териштирүүдө такталган, көрсөтүлгөн. Окуу жайдын жамааты Каримованын да ошол эле учурда мурдагы жетекчи Нурлан Каримовдун дайындалуусуна каршы пикирин карманышууда. Алар өз жамаатынан бирөөсү убактылуу башкарып турсун дешет. Ал эми чуу жараткан дайындоонун жыйынтыгы кайсы тарапка чечилери азырынча белгисиз бойдон калды. Нурзата Сыдыкова, Атлет Нуршамбаев, Нурньюз, Ош шаары. Успокойся, что ты плачешь? Бүгін Қырғызстанда Мухаммед пайғамбардың төс тұқымдарының башын бириктирген сайттер ордосы ачылды. Анын башкы максаты кайрымдуулук иштерин көздөйт, жана ал дүйнө жүзүндөгү сайттер тарабынан каржыланышы күтүлүүдө. Жакшы саамалыкты биздин жердешибиз пайгамбардын төс тұқымы Саид Умар Олмосханов негиздеген. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Бүгін Бишкекте сайттер борборунун ачылышы болду. Аны пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз урпагы болгон Кыргызстандын жараны Саид Умар Олмосханов негиздеген. Ал Аравия, Туркия, Орта Азия жана башка жер жүзүндөгү Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз тукумдарынын башын бириктирген биринчи ордо болуп саналат. Ал негизинен кайрымдуулук иштерин алып барат. Сайттер бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактары жана үй бүлөсү. Şu sayitlerдің үй бүлөсүнөн кайрымдуулук фонд ачылды. Жана сайиттердин борбору, дүйнө жүзүндөгү сайиттердин борбору ачылды бул жерде. Эми бул фонддун максаты ушул Кыргызстандагы жана Средний Азиядагы жетим жесир бей бечараларга болгон жардам болот. Иншалла. Ушул максатында бул фонд ачылды. Анан каржыланышы бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү сайттер үй бүлөсүнөн болот, иншалла. Бардыгыбызга эле белгилүү, дүйнө жүзүндө эң байлардын ичине кирген бул сайттер болуп эсептелет. Пайгамбардан тарап Орта Азияда жайгашып калгандар негизинен Ахлу Байит деген ат менен таанымал. Алардын бири сайттер борборун негиздеген Саид Умар Олмосхановдор. Алар Ош областынын Нокат районундагы жаратылышы Кооз Сахава жергесин мекендеп келишет. Алардын колунда Мухаммед саллаллаху вассаламдын түз урпагы экендигин тастыктаган араб жана перс тилиндеги санжирасы бар. Бул жерде биз жогоруда айткандай, Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздан келип, ошол Фатима энебиздин жолдошу ошол Хазирет Алиден бери келип жүрүп отурган, катары менен жазылып жүрүп отурган атадан балага өтүп келаткан ушундай толук жазуулар бар да. Бул жерде ошол кездеги падышалардын 39 мөөр менен, анан биякта 40-мөөр болот да. Өтө тасталган нерсе экен.
Бүгүнкү иш-чарага мына ушундай эле чыныгы сайиттерден экенин тастыктаган Санжира документин көтөрүп, ошол эле Сахава жергесинен дагы бир атуул келген. Алы пайгамбардын түз тукумдарынын башын бириктирген жайдын ачылышы өтө кубанарлык окуя экендигин баса белгиледи. Бул ишкананын ачылганына биз ыраазымыз. Бул жайдын ачылганы өтө жакшы болду. Анткени көп сайттер белгисиз, карым-катыш кылбай алыстап кеткен. Эми билимдүү адамдар аркылуу биригип, биздин Санжырабыздагы улантылып жазылышы өтө маанилүү. Биз сайттерди күтөбүз. Бул шажаранын негизинде али көп сайттер келишлиги бул анык. Иншалла. Бул жерде бары канча баласы болгон, кайсы баласы кайсыл жакта калган, ушулардын баары жазылыптыр да. Бул жерде жазылып, тастыкталыптыр. Өткөн кылымдагы орус падышачылыгы өкүм сүрүп турган оор мезгилде көптөгөн сайиттердин санжыралары атайылап өрттөлүп жок кылынган. Ошондон улам опурталдуу учурда ата-баба таржымалын сактап калууда кыйын болгон. Бирок эми сайиттер борбору алыскы жана жакынкы мамлекеттердеги Мухаммед саллаллаху вассалам пайгамбарыбыздын урпактарын ачыкка чыгарып, ортодогу кызматташтыктарды чыңдамакчы. Ал эми бул жергебизге келген чоң жакшылык экени талашсыз. Булардын кыла турган иши ошо кайрымдуулук. Анткени булар жалпы ошол адам затыга жиберилген, пайгамбар алейхиссалам адам затыга рахмат болуп жиберилген. Ошондуктан эгерде ушул уюшулса, ушундай бири-бири менен байланышып эме кылса, Кыргызстан үчүн чоң олжо да. Айта кетсек, Азирети Мухаммед саллаллаху вассаламдын 6 баласынын ичинен 5-өө өзү тирүү мезгилинде кайтыш болуп, жалгыз гана Фатима деген кызы калат. Мухаммед саллаллаху вассаламдын урпактары ушул кызынан төрөлгөн Хасан жана Хусейин деген уулдарынан таркагандар. Каныбек Темиров, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Эми жаңылыктар түрмөгүн жакшы жаңылыктар менен аяктайлы. Учурунда эл үчүн жасаган эмгегиң эл эсинде калат экен. Дегенибиз өткөн оор жылда калкка кызмат кылган адамдардын аракети бааланып, сыйланып отурат. Бул менен кошо элге руханий жактан колдоо көрсөткөн адамдарда көз жазымда калган жок. Кече Бишкектеги ресторандардын биринде жылмыктылардын кечеси өттү. Кучак толо гүл, кызыл грамота, төш белгилер өз ээлерин табышты. Тактап айтканда, өткөн жыл ичинде өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган инсандар сыйланышты. Ошондой инсандардын арасында эркин күрөш боюнча дүйнө кубогун утуп алган спортчу кыздар Айсулуу Тындыбекова менен Мерим Жуманазарова да бар. Кыргыздын желегин эл аралык мелдештерде бийик көтөрүп жүргөн спортчуларга каалоо тилектер айтылып, сүрөт видеого түшкөн жарандар көп болду. Бул дагы болсо ага болгон элдин сый урматы экенин кабар берет. Мени жана менин жеке машыктыруучум Нурбек Изабеков экөөбүздүн биздин кылып келаткан эмгегибизди баалап, атайын көңүл буруп жатканыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийин калк аксакалы болуп калган оор атлетика боюнча олимпиаданы багындырган Каныбек Осмоналиевке кылымдын залкары наамы ыйгарылды. Ушундай эле сыйлык менен Гиннес рекорддор китебине катталуу үчүн узак убакыт бою манас айткан манасчы Дөөлөт Сыдыков дагы сыйланды. Эсиңизде болсо, ал бир суу тамчы ичпей, тынымсыз 14 саат 27 минут манас айткан. Мен үчүн сыйлыктын чоң кичинеси болбойт да. Мен үчүн бул сыймык. Мен төм көккө жетип, ушундай сүйүнүп атам. Анткени ушундай кылымдын залкары деп берип аткандын өзү мен үчүн чоң сыймык. Баш ийип таазим кылам. Буга уда пандемия учурунда кызыл зонада иштеген медайымдар да көз жаздымда калган эмес. Алардын эмгеги эл үчүн жасалып, калктын саламаттыгы үчүн тикесинен тик туруп иштешкен. Ак халатчандардын өмүрү менен өлүм ортосундагы эбегейсиз күрөшү алкышка гана татыйт. Абдан кубанычтабыз, рахмат. Пандемия убагында иштеген эмгегибизди баалап, ушундай сыйлап жаткандарына абдан ыраазыбыз. Андан тышкары өнөрү менен эл оозуна алынган маданият адамдары да көңүл чордонунда калган жок. Алардын бири ырчы, алып баруучу Мирлан Жетигенов жылдын мыкты алып баруучусу сыйлыгы менен сыйланды. Ал көптөгөн коомдук теле берүүлөрдүн автору. Анын акыркы эмгектеринин бири Нур телеканалынан кетип жаткан Балам бактын программасы. Эбак эле жеткен ушул Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, биздин кыран жигиттердин бири Мирлан Жетигенов жылдын мыкты алып баруучу дипломмен сыйланат. Мына эмесе 2021 жылдын башында жакшы бир кубаныч менен ачылды. Анткени
жылдын мыктыларын тандагандын катарына да кирип калыптырмын. Анткени жылдын мыкты алып баруучусу деген диплом менен сыйланып ошого жүрөгүм кубанып отурат. Чын дилимен жалпы элиме ыраазычылык билдирем. Ушу сыйлыкка сиздер жеткиздиңиздер деп. Стимул катары берилген сыйлыктар муну менен эле чектелген жок. Ушундай эле сыйлыктар менен мугалим, журналист, карапайым патриот адамдар да сыйланышты. 2 саатка созулган иш-чаранын соңу чакан концерт менен коштолуп, сый тамак үстүндөгү баарлашуу менен аяктады. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Ысык-Көлдүн Каракол шаарында кечээ 14 январь күнү салмагы 6 кг 600 граммга жеткен уул бала төрөлдү. Бул тууралуу Каракол үй бүлөлүк медицина борборунун директору Жибек Жайылмышева билдирди. Маалыматка караганда бул 38 жаштагы келиндин 5-чи баласы. Ымыркай Кесирова жолу менен жарык дүйнөгө келген. Дарыгер учурда эне баланын ден соолугу жакшы экенин кошумчалады. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.